Ош шаарында жасалып жаткан көлөмдүү жумуштардын катарындагы бир кубанычтуу кабар толуктаганы турат. Өзүңүздөр көрүп тургандай борбордук аянтта тизилип турган техникалар Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевичтин, ошондой эле Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы генерал полковник Камчыбек Кыдыршаевичтин Ош шаарынын элине, Ош шаарына болгон камкордугу катары айтсак болот. Анткени президентибиз өзүнүн турукташтыруу фондунан жалпы 500 миллион сом атайын техникаларды сатып алууга каражат бөлүп берген. Учурда бул жерде жалпы 120га жакын 21 түрлүү техникалар сатып алынган. Атап айтсак, КАМАЗдын Хово, Шахман бир канча көлөмдөгү түрлөрү, андан сырткары жолду жууп тазалай турган, кар сүрө турган, тротуар жүргүнчүлөр жүрө турган тротуарлардагы карды шыпырып туз чача турган техникалар, андан сырткары автокрандар, асфальт баса турган техникалар, крандар, бир топ техникалардын түрү сатып алынган. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шерматович жаңы мэр болуп келгенде шаардагы муниципалдык мекеме ишканаларды кыдырып, техникалык базасы абдан начар болуп кетиптир, эскирип жаман болуп кетиптир, Кудай буюрса жаңылайбыз деп ниет кылган болчу. Ошол ниет бүгүн ишке ашып, минтип сонун болуп техникалар аянтта тизилип жатат. Жакынкы күндөрү Оштогу муниципалдык мекеме ишканаларга бул техникалар бөлүштүрүлүп берилет.